Дөлөтбеков Алымбет Кубатбекович, Жалал Абад областы Аксы район Кош Төө айылында төрүлгөм. Анан бул келечек боюнча башы немем жок эле, немем билбейт болчумун. Анан интернеттен карап эле, интернеттен рекламасын көрүп калдым. Анан рекламасын көрүп калып, ошол күнү эле эртеси күнү барып консультация алайын деп келдик келечекке. Келечекке келип, анан келечектен ушу консультация алдык. Ошол күнү обедтерде эле биз бүт бардык шарттары жакты бизгечи. Мен өзү бул жакта квартирада турчу элем, 12 000 төлөп однокомнатныйга. Анан ошол 12 000-ди 2 000 кошуп, 2 комната квартира алып алсам өзүмө калат экен. 2 000 кошсом 14 000 квартира төлөйм деп. Ошентип сразу эле ошол күнү эле ошо обедте эле сразу банкка барып 2 миллионго жазылганмын, 25% төлөшүм керек экен. 500 000 бердим банкка. Анан бул жакка 80 000 төлөдүм. Жумуш немеси акысы бар экен. Ошо мен майда келет деп отурганбыз. Эми биздики 6 ай май болуп атканда, майда пландаштырып бүт акчаларыбызды эле баягы неме кылбастан беймарал жүргөнбүз да. Мен айылда болчумун. Анан айылда жүргөндө эле ошо жүрсөм эле 10 март күнү өчүрөтүңүз келди деп чалып калдык. Тукташып үй карай бергиле деп. Эми ал мен өзүм да шок болуп калдым. 2 ай бар эле дагы 10 март. Уже шашылып калдым дагы, бишекке сразу жөнөдүм үй карайын деп. Анан ошо 10 мартта эле үй карай баштадык. Анан бул караган үйлөрдү өзүбүз каалаган, жаккан үйдү тандадык. Өзүбүзгө жакты, булар муну ал деген жок эч кимибиздин. 21 Норус майрам болуп калды. Бир күн иштебей калды. 2 күндө сразу 3-чү күндөн оформление кылдык сразу. Убакыт деле өткөн жок. Тамдагандан кийинчи. Тамдадык, арадан ушу 5 күн өткөндөн кийин эле оформление кылдык да. Сатуучу деле бул компаниянын бардыгы эле билет экен. Бардык сатып, үй сатып аткан адамдар дагы билишет экен да, бул компания неме кылбашын, алдабай башка нерсе бүт түшүнүшөт экен да бунун немесинчи. Анан булар деле сразу эле билди, ошо компаниядан алып бер дегенде болду. Деле давай сразу неме кылды, мен задатак бергиле деди, задатак бердим. Оформление ошо менин намымда болду. И дегенде жазылганда менин намыма неме кылган эле, мен атыма коюлган эле, Дөлөтбек деп мен өзүмө атыма коюлган. Ошо мен атыма коюлган үчүн мага өзүмө да неме болду да, оформление болду. Өзүмдүн намыма оформление болду. 4-чү микрорайон, 3-чү этаж. Бишкекке 2008 келгем, 2008-тен бери 10 000ден ылдый квартирада жашаган жокмун. Өзүм снимать эткенде 15 000, 16 000ге чейин деле жашагам да. 12 жылдан бери квартирада экенмин. Эгер мен ошондо эле ушу компаниялар болгондо, мисалы 2010-да эле мен ошого кошулуп койгондо, азыр мен үй уже өзүмө өтүп өзүмдү алмак да. Мен 12 жыл квартирада төлөдүм. 10 000ден аз төлөгөн жокмун да. Именно ушу микрорайондордон жашадым. Конечно, выгодный жагы аябай жакшы да. Квартирада төлөгөн эле акчаңы бияка төлөйсүң, зато үй өзүңө калат да. Төлөй бересиң. Анан мунун неме плюс жагы да жакты мага. Эгер мисалы акчаң болсо, алдын ала төлөсөң, баягы жылың аркасынан кыскара берет экен. Процент 2 000ден кошуп берип атпайбызбы ар айга? Ошол 2 000ди кошпой төлөйт экенбиз. Алдын ала төлөсөң. Мен эми ниетим ушундай, бир 3 жыл же 4 жылда кутулуп бүтүрүшкө аракет кылам да. И дегенде өзүмө да выгодный, и эртерээк башка немелерди кылсам болот да. Мен эми ошону азыр эң биринчи максат ошо да, эртерээк баягы 2 000 сомдон кошпостон төлөп жабыш. Эми процент деп чага турган болсок, мисалы 2 миллионго айына ошо 2 000 кошуп бергенде бул анда 1 эле процент болуп калат да, андачы. Процентке көтөрүп турган 1% болуп калабы, ушундай эле 1% болуп калат андачы. Мен процент катары деп ойлободум. Булар ошо башында деле процент эмес, ушу биздин жумуш акыбыз деген. Мен ошону жумуш акыбыз деп ойлойм. И дегенде баягы 2 миллион чоң акча да. Ага 2 000ден эле кошуп берип атам айына. Мисалы башка кредит ала турган болсоң, мен аларды ал жактарында бүт ойлонгом да, бүт карап чыкканмын. Алар процент болгондо эле эң ылдыйкы процент эле уже 10 000, 12 000, 13 000 чейин кошуп бересиң айыначы. Бунуку 5% 2 000 ошо булардын жумушу деп ойлодум мен. Мен оюм ошо, кызмат акысы. Эми булар деле бекер иштебейт да. Канча адам иштейт экен бу жерде, ошо мен кошуп берип аткан 2 000 булар кызмат акысы дейт.